Экинчи рекетте атахиятта отурган учурда өзүмө келип атам, ойгонуп атам да. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Мен силер менен түшүмдү бөлүшүп кетейин дедим. Эгерде кимде ким билген болсо, жооп берсеңиздер жакшы болмок. Мен ага чейин бир нерсени силерге айтып берейин. Менде ушундай учур болуп атат. Качан тракстопко келип, уктаганына эшикте бир нерсе тарах десе эле ойгонуп эле эмеге зданияга барып калып атам да, отуруп калып атам. Ошондон кийин өзүмө келип ойгонуп атам. Ошол аралыкты басып келгеним да эсимде жок. Ушундай учурлар көп болуп атат. Анан кечээ түшүмдө Багымдатка чейин айдап келгем машинаны, тракты. Айдап келип, Багымдатты окуп алып туруп уктагам. Уктагандан кийин бир саат өтпөй түшүмдө Багымдатты окуп атам. Окуп атам, биринчи рекетти окуп бүттүм. Экинчи рекетте атахиятта отурган учурда өзүмө келип атам, ойгонуп атам да. Анан кийин карасам, шорточон отурам. Кандайча намазда шорточон отурам деп өзүмө таң калып атам да. Анан карасам, Багымдатты окуп бүтүптүрмүн. Анан ошо жаткан эле спальныйында матрастын өйдөсүндө эле окуп атыптырмын ишечи. Атахиятта отуруп эсиме келип атам. Кандай депчи, ушундай учур силерде да болобу же менде эле болобу? Негизи бул кандай, нормалдуу эле көрүнүшпү же кандай? Өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетсеңиздер сонун болмок. Чыто менде акыркы учурда ушундайлар көп болуп атат.